Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vessalamu ala Rasulillah. Hasan Basri doğrunda bir ayal kelip, al zatqa көз жашын төктү. Бул дартуу аялдын күн бою көз жашын төгүп, алсыз болуп турганы белгилүү эле. Hasan Basri аялдан эмне каалаганың бар деп сурады. Устаз, bir кызым бар эле. Дүйнөгө тойбогон абалда, жаш абалында дүйнөдөн өттү. Өзүңүз билесиз, энемин да перзентим үчүн күйүп жанып кетип баратам. Кызымды бир жол болсо да түшүмдө көрүштү каалаймын. Мунун бир жолу бар болсо, Аллах ыраазычылыгы үчүн мага үйрөтүңүз. Hasan Basri, мен сага бир жол көрсөтөмүн. Ошону аткарсаң, кызыңды түшүңдө көрүшүң мүмкүн. Купта намазынан соң Аллах ыраазычылыгы үчүн өзүңчө 4 рекет намаз оку. Намаздын ар бир рекетинде Фатиха сүрөсүнөн соң бир жол Такассур сүрөсүн оку. Намаз бүткөндөн соң уктап калганга чейин пайгамбарыбызга салават айт. Дартуу эне ошол бойдон кечелери ибадат кылуу жана салават айтуу менен убара болду. Bir күнү ал кызын түшүндө көрөт. Кыздын буту колдору оттон болгон кийим кийген эле. Аял көрүп ойгонот. Ошол замат Hasan Basriге келип көргөн түшүн айтып берет. Ошондо Hasan Basri аялга өлгөн кызың үчүн бир жакшы амал кылгын, садака бер. Өлгөндөр үчүн кылына турган мындан өткөн жакшы иш жок, деди. Аял кыз үчүн садака берди, дуба кылды. Аллахтан кыз үчүн күнөөсүн кечирилишин тиледи. Bir күнү Hasan Basri түшүндө бейиштин багы менен тозокту көрөт. Бактын бирөөсүнүн ортосунда сулуу bir кызды көрөт. Анын кийгени болсо нурдуу кийимдер болчу. Ал зат кыздан сурады: "Сенин энең сени тозокто, оттун ичинде көргөн эле. Сенин бул жашооң болсо 5 жашоосу го?" Кыз: "Мурдагы акыбалым энем көргөндөй эле болчу. Аллахтын сүйкүмдүү досторунан, салих пенделеринен bir зат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айткан бардык салаваттардын сообун мага багыштады. Ошол себептен Аллах Таала мени кечирди", деп жооп берди. Hasan Basri ошол замат кыздын энесинин жанына барып, түшүн аялга айтып берди. Аял: "Азиретим, мындан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айта баштаймын", деди.